Эми сапарыбызды уланта беребиз. Алдыда таңкы мейман түрмөгө түз эфирде уланмакчы. Айсыл экөөбүз кеңешип отуруп, биз жалпы республикалык тестирүүлөө боюнча сөз кылууну туура көрдүк дагы. Ушул жаатында атайын адисти чакырып алдык. Анда биздин коногубуз ким экен десеңиздер, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин мектептеги билим берүү жана китеп басып чыгаруу саясат башкармалыгынын башкы адиси Бакыт Рысбеков бизде конокто. Саламатсызбы, Бакыт Бекташевич? Арбаңыздар. Мынакей окуу жайы дагы аяктап келатат. Андыктан алдыда тестирлөө бар. Ошол тууралуу айта кетсеңиз, быйылкы жылы канча орун, бюджеттик орун берилди? Негизи тестирлөө кандай өтөт? Учурдан пайдаланып, жалпы телекөрүүчүлөргө айрыкча мен абитуриенттерге быйылкы окуу жылы жогорку окуу жайына аттанып аткан абитуриенттер үчүн эң биринчиден каалап кетерлер ийгиликтерди, мүмкүн болушунча жогорку балалыгынга аракет кылышсын. Анан кийин өтө чоң маанилүү азыр кампания башталганы турат. Ал деген жалпы республикалык тестирлөө өткөрүү. Бул деген жалпы республикалык тестирлөө 2002 жылы башталган. Өзүңүздөр билгендей, мына быйыл 22 жолу өткөрүлгөн жатат. Ушул жалпы республикалык тестирлөө эмне зарылчылыгынан келип чыккан, ошондо мен айтып берейинчи. Жакшы. Мүмкүн болушунча. Бул деген көпчүлүккө белгилүү болгондой, мындан мурун бир нече жылдар мурун жанагы жогорку окуу жайларына абитуриенттер тапшырып атканда, баягы биздин кыргыздарда көбүнчө чылыктар көп пайдаланып келген да. Мисалы үчүн ошол коррупциялык тобокелчиликтердин алдын алуу максатында ушул киргизилген. Анткени жанагы жогорку окуу жайынын көбүнчө тайке жээн бөлөлөрү барлар гана ошолор көп учурларды өтүп кетишип, анан бул жерде ошолор жок кылуу максатында жалпы республикалык тестирлөө жүргүзүлгөн. Айта кетсеңиз, ушул жерден 22 жыл болуптур ушул жалпы республикалык тестирлөөгө. Анан быйылкы жылы кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Өзгөрүүлөр жылына улам бул модернизация болуп турат. Быйылкы өзгөрүүлөр мына маселен быйыл министрлик өтө катуу киришип, бул жагыначы мисалы үчүн байкоочулардын санын көбөйтүп, ар бир райондо бирден байкоочулар болсун деп, мурда кичине азыраак болсо быйыл дагы ошолордун санын көбөйтүп, көбүнчө жанагындай коомдук фонддордон жана көз карандыс бирикмелерден ошолордон кошулду. Маселен, ошо наблюдательдердин арасында эле ар кайсы элдик көзөмөлдөрдөн дагы бир 60тан ашуун адамдар кошулду. Вот ошо өзгөчөлүктөр азыр ушул көбүрөөк дагы көзөмөлдөө максатында. Анан негизинен жанагы суроолор болгон талаптар ошол эле бойдон калып атат азырынча. Анан буюрса дагы улам-уламдан өзгөртүүлөр киргизилип атат. Анан тестти жалпы түрүндө жаңылап турасыздар да, суроолорду? Жок, ал үчүн мен тест үчүн атайын комиссия бар. Атайын мугалимдер, практик мугалимдерден. Ал үчүн мен так кезер кылып жооп бере албайм. Эмнеге дегенде, бул өтө чоң купуя сыр да. Буну министрлик да билбейт. Ошо тестте кандай суроолор бар экен, аны эч ким билбейт. Только ошо ар кимибиздин ар кайсы жактан мугалимдер, практик мугалимдер алат, алар даже билишпейт да, ошолор түзүшөт тесттерди. Ошондуктан бул эч кимге белгисиз да. Болгону ошо учурда тапшырып аткан бала гана билет, башка эч ким билбейт. Өтө чоң купуя сырда кала турган нерселер да. Анан ошондо жогорку балл канча болуп турат? Жогорку балл өзү бизде мындай да, негизги тест, анан предметтик тест деп бөлүнөт. Негизги тесттин эң эле жогорку баллы 245 балл болот. Предметтик тесттин, ал предметтик тесттер математика, физика, тарых, англис тили, биология, химиялардан болот. Ошол алардын эң эле жогорку баллы 150 балл болуп
эсептелет. Эң жогорку балл. Ушул жаатында бизде алыс кетпей ошо комшу мамлекеттерден үлгү ала турган болсок, тажрыйба ала турган болсок, аларда кандай бул жаатында? Ар бир мамлекетте өзүнчө өткөрүп, мисалы үчүн Россияны алсак, ЕГЭ деп коет. Аларда суроолор только белгилүү болот. Ошол абитуриентке башка эч ким белгилүү болбойт. Бул ЕГЭ тапшырган адам өзүнүн тиешелүү балдарын алгандан кийин каалаган окуу жайына жанагы балына жараша ошол окуу жайына кире алат да. Бизде деле ошондой. Алган балына жараша ошондой эле болот да окуу жайына. Анан негизи канча орун берилет дегенде бул жеке баягы университеттерден көз каранды болуш керек, Бул азыр бизде 2 жылдан бери буюрса мына педагогикалык багыттагы адистиктерге көбүрөөк басым кылынып атат. Ошол басым кылынганда ошо бюджеттик орундар педагогик багытта көбүрөөк берилгенге азыр шарттарды көрүп атпайсыздар, мугалимдер көп келбей, ошон үчүн ошондуктан педагогик багытта көбүрөөк бюджеттик орундар берилет. Анан жылына бир 5000ден ашуун орун берилет. Ошого эң жогорку балл алган балдар гана ээ боло алат. Анан бул жерде дагы айтып кетчү нерсе, мына быйылкы жана суроо туулуп атпайбы, быйылкы жылга канча бюджеттик орун берилет. Ал жанагы азырынча тактала элек. Анан ОРТ жыйыртып өтүп бүткөндөн кийин ошондон анан такталып ошондой маалыматтар берилет. Алтын сертификаттары жөнүндө айтсак? Алтын сертификаттары жөнүндө айтып кетсек, бул мындай. Жылына алтын сертификатка ээ болгону өзү 50 бала өкмөттүн токтому менен 50 бала кабыл алынат. Кандай дегенде 50 бала бул эмне себептен 50 бала? Эң жогорку балл алган балдар ошолор алтын сертификатка ээ болот. Мисалы үчүн 220 баллдан жогору алган балдар ошо. Бирок бул жерде кээ бир учурларда талаш тартыш спорный моменттер болуп калат да. Ал кандай моменттер? Мисалы үчүн 235 балдан алса, 235тен балл алып. Ошонун эң эле нижний, эң эле төмөнкү баллы 220 балл болсо, ошондо 220 балдан мисалы үчүн 4-5 балл алып калат да. Кээде 6 алып калат. Ошондо баардыгы бирдей болгон үчүн ошондо бир 56-57 болуп кетиши мүмкүн да. Ошо. А так 50 өкмөттүн токтому менен 50 эң жогорку балл алгандары ошо алтын сертификатка ыйгарылат. Ошондо мисалы алтын сертификат бул эмне себептен? Алтын сертификат эмне берет? Бул деген Кыргызстан каалаган окуу жайына бюджеттик формага окууга киргенге мүмкүнчүлүк. Ошондо мисалы айтып атпайсызбы, 220 балл бир канча адам алды, абитуриент балды. Анан ошонун баары тең эле сертификат алатпы или тандайсыздарбы? Жок, мына айтып атпайм, ошону как раз талаш маселе болуп калат да. Мына 50 балл, маселен 50 бала, 49 бала. Жанагы 230 менен токтоду да. Анан болсо 7 бала 229 балл алып калып атат. Аны эч кандай тандоо мүмкүн эмес да. Анан сен жакшысың, бул жаман, тиги жакшы, бул жаман деп биз тандабайбыз. Болгон ошо высший баллды анткени 249 менен 49 менен токтогондон анан калган 7 бирдей болуп атат да. Анан бирөөнү алып туруп болду 50 болду деп айта албайбыз. Ошондуктан жанагы бирдей баллды чоң тиги жакка 50 адам кошулуп калат да. Анан мисалга алсак, бул жылы жалпы республикалык тестирлөө кыш айында да өттү. Анан жай айында дагы өткөн атат. Ошол 2 жолу өтүп калып атат. Ошол дагы кандай шарттарды түзүп берип атат? Ошол эң туура чечим болгондо, мына кышкы тестирование өткөрүүчү
мына былтыр мисалы үчүн декабрда өттү. Былтыркы мындан ары дагы да ушул уланмакчы да. Буга атайын токтом менен кабыл алынып, кышында дагы абитуриенттерди тапшырууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул кандай эмнеге чыгып калган? Бул кээ бир балдар бар, дистер таланттуу балдар, балким ар кандай ситуациялар болот да, жагдайлар болот ар кандай. Ошол себептерден баары тапшыра албай калып, же болбосо өзүнүн үй шарттарына байланыштуу ар кандай жагдайлар болот. Ошондо тапшыра албай калып, ошол балдарга мүмкүнчүлүк берилет. Же дагы маселен кээ бир балдар өзүнүн азыраак бала алып калса, анан ошого ыраазы болбосо, анан ошо мүмкүнчүлүк кышында тапшырганга мүмкүнчүлүк болот. Анан ушул жерден кошуп кетсеңиз, мисалга алсак, менин жогорку билимим бар, бирок дагы билим алууну каалаймын. Ошондо мен дагы ошол жалпы тестирлөөдөн өтүш керекмин бе? Бул мындай, эгерде адистигине жараша болот. Бизде экинчи высшее образование деген бар. Ошого жараша эгерде адистиги туура келсе, анда жалпы республикалык тестирование тапшырбастан эле барып туруп ошол жерден бир 2 жылдык, 3 жылдык эмнелерин өтсө болот. А эгер такыр башка адистик болсо, анда сөзсүз түрдө шартты жалпы республика тестирование тапшырыш керек. Маселен, сиз экономист болсоңуз, мен медик болом десеңиз, анда сөзсүз түрдө тапшырыш керек. Республика тестирование тапшырыш керек. Ошондой эле билими жок болсо дагы сөзсүз түрдө жалпы республикалык тестирлөөдөн өтүш керек. Жайкы тестирлөө кайсы убакытта болмок болду? Мына жакында эле министрликтин өзүнүн буйругу чыкты. Буйругу чыгып, жалпы республикалык тестирлөө 19 майдан баштап 25 майга чейин ошо тестирлөө мезгили деп саналат. Ошон бул жалпы республика тестирлөө 3 этапта өтөт. Азыр ошо как раз абитуриенттер эгерде көрүп атса, айтып коет элем, кулактандыруу сыяктуу болуп 19 майда биринчи этап башталат. Биринчи этапка 19 майда эгерде кечигип калган, дагы анча-мынча кечигип калган абитуриенттер болсо, ошол күнү регистрацияга каттоо жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Ал каттоолорду ар бир жанагы кайсы жерде бизде 117 тесттик борбор уюштурулган. Ошонун алдында барып тапшырса, каттоодон өтсө болот. Мына 19 майда тест борборлорун даярдоо күнү болот. Анан 20-21 майда тест өткөрүлөт. Ошол күндөрү биринчи этап болуп саналат. Анан кийин 22 май кайрадан тест борборлорун даярдоо күнү болуп, ошол күнү дагы кечигип калган балдар ошол күнү дагы регистрация өтсө болот. Андан сырткары 23-24 майда тест күнү болуп саналат. Андан сырткары жанан ар кандай себептер менен, жана кээ бир балдар армияда болуп калат, кээ бир балдар оору сыркоодан, үй шартына байланыштуу болуп калган, ошолорду жанагы орусча айтканда поздний тестирование деп коет. Ар кандай шарттар менен байланыштуу тестти өтө албай калган балдар үчүн, ошолор үчүн дополнительный кошумча тест өткөрүлөт. Ал болсо 22 июнда каттоо жүрүлөт. 23-24 июндарда тестирлөө жүргүзөт. Рахмат. Жогорку окуу жайга аттанган абитуриенттерге каалайбыз, ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми биз программабызды улантабыз.